Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары. Кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз Мендирман жана Эрешим поэмалары. Буга чейин биз силер менен элдик поэмалардан Олжобай менен Кишимжан деген поэманы өттүк эле. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен Мендирман жана Эрешим поэмаларынын мазмуну менен таанышабыз. Ооз киречибизди өстүрөбүз, чыгармага анализ жүргүзөбүз. Ошондой эле элдик баатырлардан эр жүрөктүүлүктү, тайманбастыкты үйрөнөбүз. Демек балдар, бул Эрешим, Эшим жана Мендирман деген силер байкаганыңардай жигиттердин аты. Демек бул поэмалар Кыргыз элинин баатыр жигиттери тууралуу экен. Эрешим элдин үмүт тилеги дейт. Силерге белгилүү балдар, эпикалык чыгармаларда күчтүү душмандардын мизин кайтаруу үчүн чыныгы реалдуу каармандар, реалдуу баатырларды өтө ашыра мактап, чегинен да таасирдүү кылып сүрөттөп, аны ооздон оозго өткөрүп жашап келген. Ошондой чыгармалардын бирөөсү бул Эрешим. Баатырдын аты Эшим. Эр деген сөз бул баатыр, эр, эркек, күчтүү деген маанилерди камтып турган эпитет Эрешим деп коштоп жүрөт. Демек балдар, бирде биригип, бирде чачылып турган элдин биримдиги бузулган учурларда узак мезгилдер бою башка душмандардын агрессивдүү чабуулдарына каршы жүргүзүлгөн күрөш тынымсыз жүрүп турган. Калк арасынан баш көтөргөн бирөөнүн чыгышын абал шарттаган. Эрешимде терс каармандар, душмандар жеңилип, оң каармандар элге бейкутчулук орнотуп, жакшы заманда жашай башташат. Демек бул дегени силерге белгилүү, Кыргыз эли байыртан бери көчмөн калк болгондугу үчүн сырттан көп душмандар келип, чаап, тоноп кеткен учурлар болгон. Ошол учурларда бул чачылып турган кыргызды, улутту, уроону бириктирип турган бир баатыр чыгыш керек болгон. Ошол баатырлардын бирөөсү Эрешим болуп саналат. Чыгармада ошол терс каармандарга, душмандарга каршы Эрешим күрөшкө чыгып, бул күрөштө жеңишке жетип, жакшы, тынч заманды орнотот. Эшим өзү ким болгон экен? Эшим конок уулу, же болбосо энчегер бойлуу Эрешим деген аталыш менен атап келген экен. 17-кылымдын 1-чейрегиндеги казак кыргыздын ханы болгон дешет. Демек бул бир гана кыргыздын эмес, кыргыз казактын ханы болгон деген маалымат бар экен да. Кыргыздын Саруу уруусунан чыккан деп айтылат. Энеси казактын Шыгай деген ханынын кызы болгон. Ал кыргыз менен казак элинин биримдиги, ынтымагы үчүн күрөшкөн. Эки элдин башында туруп, Чыгыш Түркстан менен Илидеги, Казакстандын территориясындагы дарыянын жээгиндеги калмактардын баскынчы саясатына каршы күрөштү жетектеген деп айтылат да балдар. Бул Эрешим тууралуу тарыхта так маалымат айтылбайт, бирок ошол элдин оозунда сакталып калган көркөм чыгармаларда, оозон оозго өтүп келген поэма ырларда ушундай баатыр болгон. Ал калмактардын баскынчылык саясатына каршы күрөшүп, кыргыздарды да, казактарды да бирдей коргоп, эки элде бирдей аброй күткөн баатыр болгон дешет да. Анткени анын атасы кыргыз, энеси казак уруусунан чыккан болгон дешет. Эшим хан каза болгондон кийин бул анын бийлиги уулу Жаангирге өтөт. Бул фольклордук салтта эгер баатыр каза болсо, анын тукумун улаган баласы андан ары иштерин уланткан. Казак окумуштуусу Чокан Валиханов бул баатыр жөнүндө мындай деген изилдөөлөр жүргүзгөн экен. Эрешим калмак доору аталган мезгилде, тагыраак айтканда 14-17-кылымдар аралыгында жашаган реалдуу адам болушу мүмкүн деп айтат. Поэма жана кыргыздын айрым санжырачыларынын берген маалыматтарына караганда, анын тегин кыргыз
Кыпчактан деп деген маалыматтар дагы бар дейт. Бул баатыр тууралуу аңыздар казактарга караганда кыргыздарда көбүрөөк сакталган деп айтат. Ошондой эле Эрешимдин тушунда кыргыз казактар ынтымакта болуп, калмактарга каршы бирдиктүү согуш аракеттерин жүргүзүшкөн деп бул окумушту белгилеп кетет. Эрешимди балдар эми элестеттиңер болуш керек, көз алдыңарга келтирип, ушунчалык баатыр, ушунчалык күчтүү, тайманбаган болгон дейт. Аны Манастан кем калбаган сүрөттөөлөр менен чагылдырган дейт да, ошол элдик өсек чыгармаларда. Мындай баатырлар элдин үмүтү, тилеги, ал тургай келечекке карата болгон төлгөсү болгон дейт да. Аларды дөөгө, шерге теңешкен, кийинкиге укмуштуудай сүрөттөп айтып беришкен. Бул силер сүрөттө көрүп турган Манас баатырдын элеси, ал өтө бир укмуштуу болуп сүрөттөлөт да. Ошо сыяктуу эле Эшимди дагы мына ушундай даражада сүрөттөшөт дейт. Мисалы үчүн мына саптарды карагыла. Карагай найза өңөрүп, кара сур өңү көгөрүп, ызырынып тиштенип, кызарып көзү тиктейип, кармаса колу темирдей, баса минген кулага, балтыры үгүз белиндей деп айтылат. Бул деген балдар, найзасы, колундагы найзасы карагайдай, чоң дарактай дейт. Өңү ушунчалык кара сур болгон, сүрдүү дейт. Ызырынып тиштенип турат дейт. Көзү ушундай кызарып тиктейт. Кармаса колу темирдей катуу болгон. Кула деген бул атты минсе, балтыры дейт, бут тарабы өгүздүн белиндей жоон деп айтылат да. Бул деген ошол Эрешимдин канчалык баатыр болгондугун көрсөтөт. Ошондой эле шарп кула дейт. Силер көрүп тургандай, баатырлардын аты болот, ар бир ушундай көркөм чыгармаларда, фольклордук мотивде баатырга тете ат болуш керек да. Бул Эрешимдин оң колу болгон шарп кула деген эң жакын жолдошу Бууданы болот. Бул аттын деле өзүнчө тарыхы, өзүнчө сүрөттөлүшү, ошол Эшим сыяктуу дээринде боло турган баатырга тете ат болоорун сүрөттөгөн. Бул образдагы кичинедей чоңго өсүп отуруп, акыры баатырды толуктап турган объектиге айланат. Бул демек балдар Эрешим поэмасы тууралуу болду. Эми биз экинчи поэмабыз Мендирман деген поэмага өтөлү. Мендирман бул кыргыздын эпикалык дүйнөсүндө ээлеген ордуар. Ал кыргыз урууларынын ички жана сырткы мамилелерин камтыган социалдык турмуштук мазмундагы эпикалык поэма. Демек балдар, бул жерде баатырдык десек, бул чыгармада негизги орунда эмес, социалдык турмуштук мазмундагы эпикалык поэма экен да. Башкача айтканда, элдин ошол учурдагы социалдык абалы, турмушу көбүрөөк чагылдырылат экен. Мендирмандын 3 варианты бар балдар. Биринчи варианты 1918-39 жылдары Шапак Рысмендеев деген, мына силер сүрөттө көрүп турган Манасчы бул киши өзү, ушундай элдик озик чыгармаларды жакшы билген, жазылып алынган варианты. Экинчи варианты 1941 жылы Ыбырай Абдрахманов, силер көрүп турган бул киши, Кайду деген карыядан жазып алган варианты. Ал эми үчүнчү варианты болсо Тоголок Молдонун, белгилүү кыргыздын акыны Тоголок Молдонун калтырган варианттар экен. Бул 3 варианттын ичинен эң мазмундуусу, кызык окуялуусу, чебер айтылганы Шапак Рысмендеевдин варианты. Башкача айтканда, биринчи варианты купулга толоорлук экен. Так, Мендирман деген ким? Мендирман бул жигит балдар, жигиттин аты. Ал Адылкан деген кичүү аялынан көргөн жалгыз эркек баласы. Силерге белгилүү, мурдакы байыркы замандарда колунда бар бай инсандар 2-ден 3-төн аялдарды алганда. Демек, Мендирман дагы Адылкандын экинчи кичүү аялынан жалгыз уул болот экен. Ал эми ошол Адылкандын улуу аялынан 9 уулу калат дейт, 9 уулу. Аларды баштаган Күлтебер дейт. Күлтебер дегени бул ошол эң алардын улуусу. Бул 9 уулдун 8-и Күлтебер Мендирмандын аялын тартып алууга акылдашат. Демек, бул жерде 8-и деп атат. Бир уулу демек Мендирманга каршы эмес экен. Алардын эң улуусу Асыл гана буга каршы болот. Мендирман тарап болот дагы, жок, бул кылганыңар туура эмес деп аларга каршы чыгат.
Култебер баштаган сегизи Мендирманды камап, аялын тартып алаарда асыл алардын жана эң улуусу Мендирман тарап болгон атын даярдап Мендирманды аялы менен качырып жиберет. Ошондо жолдон Мендирман аябай ачуусу келип, аялынын кылык жоруктарына кейип аны өлтүрүүнү ойлойт. Бирок аялы аябай байкуш кейипин кийип, кейиштүү сөздөргө ишенет дагы. Анан аны өзү менен кошо алып Адылкан дегенге барат. Адылкан дегенге барып, ошол жерде чоро болуп калат. Чоро болуп жүргөн учурда Адылкандын көзү Мендирмандын сулуу аялына түшөт. Анан Мендирмандан кутулууну ойлойт дагы, бул аялды өзүнө алып алгысы келет да. Анан Мендирманды ушул Барса келбес көлдөгү казанга жибермек болот. Бул жоругуна хандын эл аны колдобой коет да. Анан хандын чоң жаңылгандыгын түшүндүрүшөт ага. Бул кылганыңыз туура эмес деп айтышканда, Адылхан Мендирмандын аялын дарыга тарттырып, өз хандыгын чоросуна, ханга жана Мендирманга берет. Бул Ыбырайым Абдырахмановдун Кайду деген карыядан жазып алган варианты балдар. Демек, ошо чыгарманын аягында Мендирмандын жакшы турмушта жашагандыгы менен жыйынтыкталат экен. Мендирман эпосунун башында эле чечкиндүү, тайманбас, ар тараптан намыстуу батыр катарында көрүнөт да. Адилхандын байбиче аялынан төрөлгөн 8 уулу Айканычты тартып алаарда Мендирман өзүнүн жалгыздыгына карабай, өз душмандарына тайманбастан каршы кылычын сууруп айбат берет да. Жанагы өзү жалгыз болсо дагы 8 бир тууганга каршы күрөшүп атат. Ашыгып айтсам уттурбайм, аманат жаным барында Айганычты жуттурбайм. Топ ойносом уттурбайм, тоголок башым түрүндө толгон айым жуттурбайм деп өзүнүн аялын коргой аламын мен. Өзүм жалгыз болсом дагы силерге уттурбаймын деп аларга тике тайманбай карайт. Айканыч ким экен эми? Каныч. Күйөөсүнүн көзүн тазалагысы келген Каныч дейт да, күйөөсүн өлтүргүсү келген. Мендирмандын аялы бул окуялардын мүнөзүнө байланыштуу поэмада аз эле көрүнөт. Бирок аз эле көрүнсө дагы ушул окуялардын чийеленишине бул каармандын түздөн түз тиешеси бар да. Анткени ал өзүнүн жүрүш турушу менен дароо эле окурмандын жек көрүүсүн жаратат. Анткени Каныч биринчиден жанагы Күлтебердин алдоосуна ынанат, Мендирманды өлүмгө чейин кыймакчы болот да. Бирок бул ою кыска аялдын ойлогон ою ишке чыкпай, акыр аягында өзүнүн башын өзү жейт. Ошондой эле бул чыгармада Жез кемпир бар балдар. Бул элдик өзек чыгармалардагы силерге белгилүү болгон каарман, терс каарман. Алар дайым ушундай душмандыктын белгиси катары көрсөтүлөт. Мендирман анын аталаш агасы Асыл жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн жүргүзгөн күрөшү үчүн элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болсо, ал эми Каныч, Адылкан, Күлтебер, Жез кемпир сыяктуу ушундай терс каармандар ач көздүгү, туруктуулугу, өзүмчүлдүгү менен аларга карама каршы турган образдарды сүрөттөйт. Фольклордук туруктуу салт боюнча балдар ушул Мендирманда дагы чыгарманын аягында ак жеңет, чындык, ак ниеттик, эрдик, калыстык таңазаланат. Оң каарман Мендирман жеңишке жетет. Бул дастандагы окуялар кээ бир фольклорчулардын пикирине таянсак, 16-17 кылымдардагы болгон окуялар чагылдырылат деп божомолдошот. Бирок мунун бардыгы так эмес, божомол гана маалыматтар. Демек балдар, сабагыбызды жыйынтыктап биз ошол Эрешим жана Мендирман поэмалары элдин мүдөөсүнөн жаралган баатырлардын образын чагылдырылат деп айтсак болот экен. Анткени бул эки баатыр тең ушул поэмадагы сүрөттөөлөрдөгүдөй өтө күчтүү, өтө мыкты, тайманбас болбосо дагы эл аларды ошол чекте сүрөттөп айткан. Демек, бул чыгармаларда эл жерди сүйүү, тайманбастык, эр жүрөктүүлүк сыяктуу идеялар
даңазаланат, көтөрүлөт. Үйгө тапшырма балдар. Силер үйдөн балдар тапшырма бүгүнкү сабактан жыйынтык чыгарып 2 класстер түзөсүңөр. Биринчиси эрешим, экинчиси мендирман. Жөн гана тегеректи сызып маалыматтар менен толтуруп койбостон балоодо төмөнкүлөрдү эске алгыла балдар. Ушул талаптарга жооп берген гана класстерлерге жакшы баа коюлат. Маалыматтын көптүгү, канчалык маалымат көп болсо ошончолук жакшы. Эстетикалык талапка жооп бериши, тазалыгы, тыкандыгы, кооздугу, ошондой эле креативдүүлүгү эске алынат. Креативдүүлүк дегенде балдар ошол чыгармачылык менен иштөө, оригиналдуу нерселерди жаратып, керек болсо ушул жөнөкөй эле круг эмес, кандайдыр бир фигураларды колдонуп, класстер түзгөнүңөрдү эске алабыз. Тапшырмаларды аткарып Инабат Абдырахмановнага жөнөтөсүңөр. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.